каяка келдик десеңер, Вендис абдан бул популярный бренд Америкада. Макдональдс отдыхает, короче, рядом с Вендисом, потому что здесь настоящие американцы сами кушают. Поэтому hi, how are you? Pick up for brandy? Pick up for who? Brandy. I'm only missing a small Dr. Pepper. I'll get that for you right Dr. now. Pepper? Окей. Куйып берет окшойт, Жок, мага айтып атат. Бул экөөнүн чыгары. Дагы бир стакан берет. Ошол стаканга оноо жерден барып Dr. Pepper куюп аласың деди. Excuse me, Dr. Pepper drink? No? No drink? Okay. And put some tape on it. Красавчик. Alright, you have a good one. Thank you. Have a good day. Короче, азыр мен силерге айтам. Напитокты берди. Напитокты бул жерде в целях безопасности мондай кылып туруп берет. Азыр мен силерге видеодон көрсөтөм. Напитокты үстүнө наклейка чаптайт. Обязательно. Көрдүңөрбү? Мен негизи ошол Dr. Pepper'ди өзүм дагы жакшы көрөм. Бияка Америкага келгенде кола, мисалы, мурда бизде кола популярный эле. Анан Dr. Pepper мен үчүн абдан популярный болуп калды и мага абдан ушул жакты. Эми Вендисти тетиги кызды жаттап алга, сүрөтүн көрдүңөр да. Вендисти көрсөңөр, я здесь был. Давайте. Удачи всем. А я поехал дальше работать. Достор, короче, биз заказды алып чыгып кетип Turn right атабыз. onto Irving Park Road. Кичийтип коеюн, Менин голосум жакшы эле угулуп атса керек, надеюсь. Ошол, эми баргыча мен силерге мешайт этпейм, силер мага мешайт этпейсиңер, себеби мен биякта картам монитордон көрсөтүп атат. Эмне деп койчу эле? Навигация. Анан силер менен видео тартып мен бияка карап атканымдын себеби биякта азыр жолдо машиналар келатат, поток. Ал жерде машиналар өткөзүп туруп анан биз оңго кетишибиз керек экен. Ошол өткөндө биякта катуу вирус жүрүп, ичине састын болуп ооруп калган. Ошол собуктан бияктан оорусу дагы бир мындай башкача болду да. Журдудан качып кайра суу куюлуп, ошол себептен ошол учуп чыгып кетти, мага жара болуп. Ал нерсеге көңүл бурбагыла. Мен силерге ошону айтып коеюн деп эле жантан бери айта албай атам. At light, turn left onto North River Road. Азыр могу жерден светофорго токтоюн, мен мысль эсебейбиз. В общем, Америкада мага жагып атабы, Америка кандай экен деп мага көбү сурайт да. Эми Америка мага жаккандай, бул кыз эмес да туурабы Америка. Америка деген бир сөз менен айтканда айтыш кыйын. Американы мындай салыштырып, анан Америка сен үчүн эмне берет, Америкага эмне үчүн келесиң деген анан суроо да. Эң биринчи мен өзүм үчүн для себя понял, мен кээ жерде орусча сүйлөйүн, анча болуп кетип атат. Я для себя понял, что нету ни одной страны, ни одного государства, где обычным простым смертным, таким как я, единственная страна, где дает такую возможность, чтобы ты мог заработать элементарно на доставке, на такси, там, не знаю, где еще можно, мувинги, там, ты в день свои там 150-200 долларов заработаешь. Понимаете, анан силер айтып атпайсыңар, например, ой, кымбат, бул кымбат, тиги кымбат депчи. Ал кымбат да эмес, кымбат да эмес. Кымбат. Биякта сен бир күн иштеп 200 доллар алсаң, 200 долларга деген канча деген продукты вообще, мисалы, салыштырмалуу башка жактарга караганда арзан эле болуп калат да. Биякта деген битбекер да. Даже есть места, где ты можешь вообще бесплатно получить продукты. Уже сага бир машинеге багажник полный жүктөп берди. Ошону жеп көрүп ал да каласың. Просто эми ал действительно тем, которые нуждаются. Я буга чейин
канчалаган видеолорду чыгарган ал боюнча. Ошол негизи Америкада көп уялышат экен, Америка келип алып анан өздөрүнүн баарында доставка кылып же такси кылып же обычный стройкада иштеп атканын көрүп угузбай, өзүнчө курдамыс болуп, там өзүнчө шифровост этип, зачем анын баары? Мен ооба, биз деле с уверенностью можем сказать, что мен мисалы өмүрүмдө биринчи жолу доставкада иштеп атам. Доставка өмүр бою сен доставкада иштеген менен сен доставщик болуп калбайсың да, туурабы? Сен жаңы жашоону баштап атасың. Жаңы мамлекетте жаңы жашоону баштап атасың. Жаңы кадам таштап атасың. Жаңы кадам таштаганда сен биринчиден тил үйрөнүшүң керек. Тил. Мен по ходу дела мага практика болуп атат. Тил үйрөнүп атам. Экинчиден, мен жөн турган жок. Мен иштеп атам, мен акча таап атам. Адаптация болуп атат. Мен мыйзамын изучать этип атам, мен документацияны изучать этип атам. Анан акырындык менен бир жыл, 2 жылда өзүнүн баягы түшөт да, өзүнүн угуна түшөт. Кстати, мен дагы бир нерсени айтам, унутуп калыптырмын. Мен мисалы эртең менен турганда обязательно 1 саат азыр теорияны окуп атам. Теория бул пермит тапшырганга. Бул трак драйвер болуш үчүн, профессиональный трак драйвер болуш үчүн CDL деген алыш керек да. Бул ошондо анан сен тракка чыгасың. Ансыз тракка чыга албайсың. Аны тапшырыш үчүн биринчи теория тапшырыш керек, экзамен. Там general knowledge деген сыяктуу суроолор бар. Ал жерде канчалык көп, аябай көп суроолор бар. Ошол суроолорго биз даярданып атабыз. Анын кантип даярданып атасыңар десең, мен атайын приложениялар бар, атайын YouTube'да ал тууралуу атайын материалдар бар. Анан болгону англисче да. Себеби, мисалы үчүн менин юридический адресим Иллинойс штатында болгондуктан мен Иллинойс штатынан алышым керек. Так будет правильно, потому что ты не должен менять, там, бегать, башка штатка барып, ана праваны алмаштыра калып, мен не осуждаю, конечно, комментарийге жазган өзүрдү ойларды. Алар өздөрүнүн башында аларчы. Мен өзүм башым өзүмдүн башымда. Мен өзүм кандай кайсыл жерден тапшырам, кайсыл тилде тапшырам, кантип тапшырам, аны мен өзүмдүн проблемам өзүм чечем да. Ошол себептен мен просто болгону өзүмдүн кандай кадам кылып атканымды айтып атам. Балким бизден кийинки келген туугандарга, бизден кийинки келген инелерге, байкелерге ушул Мелан ушинтип айтты эле, мен деле может быть ушундай кылсамбы деген эле ой да. Потому что силер деген англисче тапшырып, Иллинойс штатынан пермит алып, CDL-ды Иллинойс штатынан алган болсоңор, силердин биринчиден страховкаңар арзаныраак болот. Экинчиден эң күчтүү Иллинойдуку, Иллинойс штатында. Бүт Америка боюнча. Строго, очень строго. Поэтому бияктан көбү тапшыра албайт. Ошон үчүн баары Филадельфияга же болбосо Майамиге барышат. Же башка штаттарга барышат. Эми CDL алыш максат эмес да. CDL-ды профессиональный ошол CDL трак драйвер болуш да, мындай өзүңдүн ошол будущий жумушуңа. Бул дагы ошо жазып калам. Короче, өзүңдүн будущий жумушуңа кайдыгер карабастан так аткарыш үчүн, өзүңдүн безопасность үчүн сен окушуң керек. Албетте, ким туура айтып атасың, мен макулмун деген болсо, лайктан басып кетебиз. Азыр биз келип калдык заказга. Карабачы, кандай керемет. Карабачы. Могу район аэропорттун жанындагы район Норич называется. Мен ушул райондо жашайм. Бул менин ылдыйраак жагымда. Ушул адреске алып келдик. Туугандар, көрдүңөрбү? Кандай таза, кандай спокойный, кандай сонун жер. Район деп айтайын. Эми бияктан да жазат азыр Кыргызстанга жетпейт, анан ал эле бул. Причем тут Кыргызстан менен салыштырбайлы. Мен болгону ушул эмени айтып атам. Мен, кстати, ушул жерге тамактарды коем, чтобы баягы төгүлүп кетпеш үчүн, андай-мындай болбош үчүн салон удобно. Багажникке салбайм. Багажник мен үчүн өтө ыңгайсыз. Кээ бирөө багажникке салат экен, мен билбейм. Мен салонго башынан көнүп алгам. Ошол салонго эле салам. Ушул үйгө келдик. Бул акырын жана могу терезесинин шторкасын түшүрүп атканын көрдүм. Ошол себептен барып калдык. Короче, вот и все. Конец сказки.